Саламатсыздарбы? Кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта кыргыз жазуусунун тарыхы боюнча сөз козгомокчубуз. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта кыргыз элинин жазуусунун тарыхы боюнча маалымат алабыз. Кыргыз эли дүйнө элдери сыяктуу эле өзүнүн тарыхын, үрп-адат, салтын, маданиятын, тилин сактап келген жана жазуу сызуусу да илгертен эле бар экендиги тарыхый маалыматтардан улам белгилүү. Жазуу эстеликтери Тывадан, Тоолу Алтайдан, Якутиянын түндүгүнөн жана Кыргызстандын Талас өрөөнүнөн табылган. Биздин күндөргө жетип келген ташка чээрлип калтырылган Орхон Энисей эстеликтери кыргыз элинин 6-кылымдан бери эле өзүнчө жазуусу бар экендигин далилдеп турат. Орхон Энисей жазуулары бүгүнкү күндө кеңири изилденип, ал эстеликтеги жазуулар кыргыз тарыхы, кыргыз жазуусу катары гана саналбастан, кыргыздын байыркы мурасы катары да бааланат. Кыргыз эли 6-кылымдан тартып байыркы Орхон Энисей жазуусун колдонгон. Экинчи жазууга өтүүсү тарыхый шартка байланыштуу болгон. Кыргыз эли экинчи жазуу араб жазуусуна өткөн. Кыргыз эли араб жазуусуна качан өткөндүгү тууралуу так маалымат жок. Кыргыз эли араб жазуусун 20-кылымдын башына чейин колдонуп келди. Араб жазуусунун кыргыз тили үчүн бир топ ылайыксыз жактары эске алынып, ал реформаланып 1927 жылга чейин колдонулган. Кыргыз эли араб графикасын 1927 жылга чейин пайдаланып, кийин латын жазуусуна өтүшкөн. Латын жазуусун кыргыз эли 1927 жылдан 1940 жылга чейин колдонуп келген. Байыркы Орхон Энисей жазуусу 6-кылымдан тарта колдонулган. Араб жазуусу 1927 жылга чейин колдонулуп келген. Латын жазуусу 1927 жылдан 1940 жылга чейин колдонулган. Орус жазуусу 1940 жана 1941 жылдан тарта колдонулуп келүүдө. Кыргыз алфавити. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.